Эми сизди тааныбыз, билебиз, кылып аткан кызматыңызга дагы ишенебиз. Бир нерсени айтып кетиңизчи, Нурдан Кемелович. Бүгүнкү күндө министрликте жаңы чоюлду. Бюджетиңер кандай болот? Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуш агенттиги министрлик болуп өзгөрдү, урматтуу президентибиздин жарлыгы менен. Бирок финансылык жактан чыгымдар болбойт, штат ошо бойдон калып атат. Орун басарлардын штаты дагы ошо бойдон калып атат. Финансылык чыгымдар болбойт. Гострой эле министрлик айыл чарбасы болуп калды, туурабы? Туура айтасыз. Ошондо баягы биз бюджетте караган Гостройдун бюджети ошол бойдон калды. Туура. Анда жакшы экен, зданияңар бар, штатыңар бүт баары белгилүү. Туура. Бүт единица өзүңөр менен калып атат, баягы транспорт бүт бар тең, Туура. Оборудование өзүңөрдүкү, компьютерлердин бар тең. Туура. Анда рахмат, жакшы экен, мен ошол жагын билдим, жаңы министрлик жоюлгандан кийин кандай болот деп. Эми Нурдан Кемелович, быйылкы кап вложение боюнча, баягы силер карайсыңар дейм, баягы курулуш жагынчы. Мен сизден суранып кетейин, билем, Сокулук району боюнча баягы белгиленген кап вложение кирген ишканаларды, соц объектилерди ошо аягына чейин чыгып берүүңүздү суранып кетейин. Ошону көңүлүңүзгө алып койсоңуз, ал жерде бар, анан ошо. Анан дагы бир нерсени Мин культура менен чогуу бир белгилейбизби, сиз менен чогуу бир көрүп келесизби? Бизде Сокулда дом культура бар, ошонун бир отоплениясын чечип койсок жакшы болот эле. Ошону бир каражат болсо бир карап көрсөңүз, муну сураныч катары айтып кетейин. Анан эми андан тышкары билесиңер, баягы Сокулдун ортосунун центриндеги стадионду салынып атат. Ошону көзөмөлгө алып, Камчыбек Кылычбаев сөз берди эле, ушул майга чейин бүтүрүп беребиз деп. Ошону көңүлүңүзгө алып койсоңуз. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалап кетели. Жарайт, рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Бекешев Дастан Далбаевичте. Нурдан Кемелович, я вам такой вопрос сейчас задам. Конечно, не вы в этом виноваты, но вам нужно будет разгребать все это. И пока я вот в этой части решений не вижу каких-либо. Пробки, смог, отсутствие инфраструктуры и при этом хаотичное строительство. В этом же виновата как раз вот был Госархстрой, который направо-налево всем раздавал разрешения. Из-за этого мы сейчас вот эти имеем пробки, из-за этого у нас смог, нету розы ветров в городе Бишкек и скоро будет в других также городах. Из-за этого у нас хаотичное строительство идет, точечное. Где-то сейчас выкупают частные дома, 2-3 дома подряд скупят и строят уже многоэтажку. Или здание сразу. Без парковки, без ничего. И плевать, что там будут машины где-то дорогу перекрывать. Каждый думает так, что я, главное, деньги заплатил и все. И вот как вы собираетесь вот из этого всего теперь выгребать эту всю проблему, вот ком этой проблемы? Урматтуу Дастан Далбаевич, сиз албетте туура маселени көтөрүп атасыз. Бул маселе республика боюнча актуалдуу болуп турат. Бүгүнкү күндө көп курулуштардын көбү генералдык планы жок, жана ошондой эле орусча айтканда проект застройки жок, салынган объектилер. Азыркы учурда бүгүнкү күндө биздин мекеме аркылуу 2024 жылдын жыйынтыгы менен 131 калктуу конуштун генералдык пландары иштелип чыкты. Бул жумушту дагы биз актуалдаштырабыз. Үстүбүздөгү жылда 150дөн кем эмес ген планды ишке берели деген план коюп атабыз. Ошол ген пландарды биз туура убагында киргизип алсак, ушундай жанагындай сиз айткандай туура эмес курулуштардан биз арылабыз. Бул биринчиден, экинчиден эми курулуп калган объектилер боюнча дагы биз жумуштарды алып барабыз. Техникалык шарттары жок жерлердеги курулуштардын техникалык шарттарын жаңыртып берүүгө дагы аракетибизди көрөбүз. Ал эми сиз айтып кеткен смог жана пробка маселеси боюнча дагы өзүбүздүн колубуздан келишинче ушул шаар жетекчилигине жана ошондой эле калктуу конуштардын жетекчилигине дагы жардам берүүгө дайынбыз. Мына азыр эле дагы эле мына түштүк магистраль деп коебуз, Масалиев көчөсүнүн өйдө канча үйлөр курулуп атат да. Ошону хотя бы Минстрой азыр санаса канча калк жашайт, кайсы больницага барат, кайсы бала бакчага, кайсы мектепке барышат. Анан мүрзө каякта болот, парковка боюнча ушундай эле озеленение маселе. Вот бүт инфраструктура кантип ошол жерде болот да? Анализ барбы ушундай? Анализ албетте бар, бирок азыркы учурда мен сизге өзүнчө кат менен жөнөтөйүн анализдин жыйынтыгын. Бирок айта кетчү нерсе 2024 жылы
Урматтуу биздин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчы Кыдыршаевичтин атайын берилген тапшырмасына ылайык бүт норманы баарын которуп чыкканбыз. Эгер буга чейин 100 квартирага, 100 батирге 14 орундук баягы парковка көрсөтүлсө, бүгүнкү күндө 1-1 чейин чыккан. Бул биринчиден, экинчиден 5 этаждан өйдө курула турган көп кабаттуу үй болсо, анын астында жер төлөөсүндө албетте парковкасы болуш керек деген жаңы нормаларды киргиздик. Ал эми эски курулуштар боюнча, курулуп кеткен объектилер боюнча бүгүнкү күндө анализ жүргүзгөнбүз. Азыркы учурда курулуш компаниялары менен да биз иштерди алып барып атабыз. Ошол жаңы комплекстерди түшүрүүдө жеке менчик болсо дагы бала бакчаларды жана мектептерди курууга дагы милдеттендирип атабыз. Алар точно ошону кылабы? Четинен кылып келип атышат. Мисал катары айта кетсем, ошол эле жанакы Жал Кичи районунда жаңы комплекс түшкөн Ихлас компаниясынын. Ал жерде мынакей өзүнчө жеке бала бакчасы дагы пайда болду. А вот ошол түштүк магистралдын өйдө, вот алар кайка барышат? Түштүк магистралдын эми өйдө жагын бүгүнкү күндө расчётторун дагы биз чыгарганбыз. Ал жерде албетте жетишсиздик. Бирок ошол эле учурда жанакы биздин ушу 2024-жылдын мамлекеттик курулуш агенттигинин буйругу менен биринчи кабаттардагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринчи кабаттарында бала бакча кылууга уруксаттарын бергенбиз. Ошонун негизинде азыркы учурда ошол эле бир өйдө жактагы 2 комплекстин астында 2 жеке бала бакча пайда болду. На ваш взгляд, правильно ли то, что вот сейчас в жилмассивах нашей столицы происходит? Покупают 2-3 дома и строят многоэтажку. На сегодняшний день, да, туура айтып атасыз. Бул маселе дагы болгон, буга чейин куруп келген. Азыркы учурда бул нерсе көзөмөлгө алынып, ген планы жок жерлерге биз көп кабаттуу үйлөрдү курууга уруксаттарын бербей калдык. Все, азыр токтотулду, а? Токтотулду. Потом вы обещали внести законопроект по дольщикам. Их права до сих пор не защищены. Надо откровенно говорить, да, вы приняли ряд мер, ужесточили требования к лицензии, но у нас до сих пор обманутых дольщиков очень много, и разгребать эти проблемы тоже нужно. Я просто не знаю, когда этот законопроект придет к нам сюда. К сожалению, сейчас до сих пор гражданин заключает договор со строительной компанией, он не защищен абсолютно. Его деньги могут исчезнуть, строительная компания может там учредить и сбежать могут, еще что-то произойти, специально между собой судиться, но лишь бы деньги не отдавать гражданину. Вот ошол жактан качан мыйзам долбоорлор келет? Урматтуу Дасан Долбаевич, бул нерсе боюнча да биз өзүбүздүн иштерибизди жасадык. Бүгүнкү күндө 2024-жылдын башынан баштап жаңы курулуштарга уставдык капитал киргизүү боюнча чечимин чыгарганбыз. Квадратына жараша комплекстерге 100 миллион сомго чейин уставдык капитал бүгүнкү күндө иштеп келатат. Уставдык капитал деген кыскача айта кетсем, курулуш компаниясы ошо реестрга отургучакты, курулуш иштерин баштагычакты 100 миллион сомдук уставдык капиталды көрсөтүү бул милдеттүү түрдө киргизилди. Ал эми ошол эле дольщиктердин укугун коргоо максатында биз цифровизацияга барып атабыз. Ошол эле биздин дольщиктерди алдап кетпеш максатында ар бир курулуп аткан объектиге QR код, ал QR код аркылуу объекттин мыйзамдуулугун дагы текшерүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөр ачылды. А как-то старые сейчас проблемы будете разгребать? Вот где учредители сбежали, убежали, судятся между собой до сих пор? Мыйзамсыз курулуштар боюнча бүгүнкү күндө ал мыйзамсыз курулуштарга кирип калган жана документи жок объектилер. Алар боюнча биз да жумуштарыбызды алып барып атабыз. Ар бир объектиге проектиси жок болсо, проектисин биз мамлекеттик курулуш агенттиги чийип берип, экспертизасын өткөрүп берип, курулуштун сапатын текшерип берип, жана ошондой эле баягы кээ бир курулуштарды биз легалдаштырып, өзүбүздүн күчүбүз менен жумуштарын алып кетип атабыз. Генплан Бишкека когда будет утвержден? Он уже закончил свой срок действия, а до сих пор нового нету. Бүгүнкү күндө министрлер кабинетинин төрагасынын буйругу менен, чечими менен Бишкек шаарынын генпланы боюнча бул Бишкек шаарына жүктөлгөн. Бишкек шаары өзү разработка кылып, өздөрү бекитишет. Ал эми калган республикадагы бардык калктуу конуштар мамлекеттик курулуш министрлиги тарабынан өткөрүлөт.
Анан сиз мага анализди бергилечи, инфраструктурага кандай нагрузка болуп атат? Ошол эле суу, электричество, жылуулук жактан. Биз жаңыдан үйлөрдү куруп атабыз, а дагы эле инфраструктура. Жарайт. Рахмат. Кийинки сөз Ашимова Динара Ашимовна берилет. Рахмат. Нурдан Кемелович, албетте сизге ишенич чоң, биякты карасаңыз, оң жакты. Ишенич чоң, биз көрүп атабыз кандай аракеттерди кылып атасыз, ошон үчүн ийгилик каалайбыз. Бирок мен Дастан Бекешевдин сөзүнө кошулуп кетет элем да. Азыр Южная магистральдан өйдө бир нече квартал, английский квартал, андай деп курушту. Жакшынакай үйлөр турат, бирок барсаң, жолдорунда тыгын, кечинде кадимкидей, эч бир кандайдыр бир инфраструктуралар жок да. Эми ошол проблемаларды азыр кантип чечебиз? Машиналары турат жолдо. Жашоочулардын машиналары бүт жолду тыгын кылып турушат да. Кандай кылабыз эми ошону? Албетте бул маселе бизде да турат. Мурунку нормалар менен салынып кеткен объектилер боюнча эми дагы дополнительно парковкалар түзүшүбүз керекпиз. Ал эми жаңы курула турган объектилер боюнча технормирование азыр совсем башкача. Жана айтып кеткендей эле бир батирге бир орун баягы авто унаасын токтотуучу орундарын көрсөтүш керек. Ал болбоюнча курулуш башталбайт. Ал эми эски мурун курулуп кеткен объектилер боюнча мен айтат элем, бул жерге биз бүгүнкү күндө жаңы технологияларды колдонууга да уруксат бердик. Ошол эле курулуш компаниялары жанагындай лифтовой автопарковкаларда колдонууга да уруксатын берип атабыз. Ошолор аркылуу чечсек болот го деп мен ойлойм. Ошол жерде курганга орундар барбы, чечилеби? Аларды коюуга орундары бар. Анда экинчи суроо, мектептер, ооруканалар, жаңы курула тургандарды сиздин оюңуз боюнча жанагы энергоэффективдүүлүгүн кантип чоңойтобуз, кандай кылабыз? Энергия эффективдүүлүктүк боюнча бүгүнкү күндө биз ушул энергетика министрлиги менен дагы жумуштарды алып барып атабыз. Тактап айта кеткенде, ошол эле бул энергияны эффективдүү колдонуш үчүн биринчиден ошол жаңы курулуп аткан объектилердин, имараттардын жылуулук системасында карап чыктык. Жылуулукту сакташ үчүн жаңы технологияларды колдонууга уруксат бердик. Жана ошондой эле солнечный электростанцияларды, солнечный электропанелдерди коюуга дагы толук мүмкүнчүлүктөрүн жаратып бердик. Сизге сураныч, ошол уруксат бербестен ошол жаңыдан карап чыкпайсыздарбы? Талап коюш керек болуп атат да, уже энергоэффективные, чтобы дома были. Вообще эмелер имараттаргачы ошолорду бир өзгөртүп, карап кошо иштейли, себеби азыр өтө көп уже исследованиялар деле бар. Биздин баягы мектептерге жагып атабыз көмүрдү, кайра муздап калат түнү менен. Шаршем болуп атабыз. Ошон биринчиден курууну баягы талапты ошондой койсок. Анан үчүнчү суроо, бир нече биздин эле ушул өкмөт тарабынан уюштурулган ярмаркаларда мен көрүп атам да, самандан жасалган үйлөрдү коюп атышат, эко. Бирок менин укканыма караганда алардын проблемасы ошол бизде андай нормалар жок экен. Алар курганга уруксат эмес экен да, баягы имараттарды. Ошол эле учурда өкмөт көрсөтүп атат. Мына ушул биздин жаңы технологиялар, эко үйлөр депчи. Оюңуз кандай ушул боюнча? Бүгүнкү күндө биз эгер мурун ушул баягы толтуруу заполнение, орусча айтканда заполнение, кыргызча айтканда толтуруу механизмдерин өзгөртүп чыктык. Мурун только кирпич гана колдонсок, бүгүнкү күндө жаңы технологияларда колдонууга уруксат бердик. Мисал катары газоблок. Ал эми сиз айтып аткан жанакы самандан же кандайдыр бир калдыктардан жасалган нерселерди буну биз испытаниядан өткөрүшүбүз керекпиз. Ошол испытаниядан өтсө, анда биз колдонууга уруксат беребиз. Жок, ошону кандай кылабыз? Өкмөт өздөрү көрсөтүп атпайбы өзүнүн эмелериненчи, Минсельхоздун ярмаркалардан көрүп атабыз да. Ошону испытание кылыш үчүн эмне кылыш керек? Ошол адамдар сиздерге келиш керекпи? Кандай кылыш керек? Испытание кылыш үчүн бизге келиш керек. Биздин атайын строй сертификация аттуу лабораториябыз бар. Ошол жерден атайын шаймандар менен текшерип, анан уруксат берүүгө дайынбыз.
ошого аракет кылайлы, себеби баягы шаарда болбосо дагы айыл жергесинде кыйла арзандамакта, курулуштар. Бир өзүңүз Жарайт. көңүлүңүздү коюп эмесаңыз, мен сизге жөнөтөйүн ошол адамдарды. Жарайт. Рахмат, Жарайт. чоң ийгилик каалайбыз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Туналиев Ажигит Казакбаевичте. Рахмат, урматтуу төрага. Нурлан Кемелович баягы жаңы министрликке сунушталып, буюрса келечекте алгылыктуу иштерди алып барат деп мен сизден терең ишенем. Бирок негизги бул баягы сунуш катарында сизге ушу биринчи кадамыңызды региондогу бир архитектуралар менен биринчиден иш алып барсаңыздар. Негизи кадровый маселеге көбү такалат, бирок ошондой эле ушул бир кагаз жазып барсаң, 1 ай, 1,5 айга чейин созулат. Проектлерди айтпай эле кое алам, ал жарым жылдап жата берет да. Элементарный ушул бир инвестор местный айылдык кеңештерге же шаар мэрлерине келген проект жарым жылдап архитектурада жата берет да. Аябай кээ бир убакта аябай тоскоол кылышат да. Ошолор боюнча бир иш алып барып, региондогу архитектураларды бир жөнгө салып, проектный отделдерин чоңойтуп бир ишти ошол региондон баштасаңар жакшы болот эле. Андан кийинки мына реновация боюнча өзүңүз 24-ушул демилгеледиңер эле. Сталиндик, хрущевдук имараттарды бузуу, алардын ордуна жаңы имараттарды куруу боюнча ошол боюнча оюңуз кандай, негизи кантип ишке ашырасыңар? Бул боюнча эл эки кайчы пикирде болуп турат? Бишкектин жашоочуларчы ушу Сталиндик, хрущевдук үйлөрдө жашаган боюнча. Реновация боюнча мен ойлойт элем, бул мен жеке оюм. Реновацияга биз четинен акырындан барышыбыз керекпиз. Себеби орусча айтканда жилой фондтун биз жаңыртууга милдеттүүбүз. Бирок ошол эле учурда архитектуралык жана тарыхый маданият имараттарын биз сактап калышыбыз керекпиз. Бирок ошол эле учурда айта кетчү нерсе, ошол эле жашап аткан эски имараттардагы ТСШлар, элдер, мындайча айтканда ошол имаратты дагы көзөмөлгө алып, оңдоо иштерин дагы биз жүргүзүүгө үгүттөп жумуштарын башташыбыз керекпиз. Албетте Бишкек шаарында жана ошондой эле башка шаарларыбызда эскилиги жеткен имараттар көп эле. Эгер тарыхый жана маданий багытында болбосо, аларды бузуп, ордуна жаңы имараттарды биз курууга механизмин беришибиз керекпиз. Бул механизмди биз эми азыр четинен иштеп баштадык. Жакын арада сиздердин карооңуздарга киргизүүгө дагы дайынбыз. Рахмат, негизинен ишти алып кетесиңер деп терең ишенем. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Рахмат. Сөз Айдаралиев Эрдис Шарабаевичте. Нурдан Кемелович, кыскача жооп берсеңиз. Рахмат. Төрага. Нурдан Кемелович, биринчиден ордуңуз куту болсун. Куттуктайм. Экинчиден жаш, курч, иштейм десеңиз иштей турган, жейм десеңиз жей турган убагыңызда. Жашыңыз канчада? 36. 36. Буйруса мамлекетке, элге жакшы иштеп бересиз деген ниеттебиз да. Сиз ошондо бизде канчанчы министрлик болуп келатасыз азыр? 17-чи. 17-чи министрлик. Жакшы буйруса. Ишиңизге ийгилик каалайм. Анан бир сунуш да, сураныч, сурообу. Тиги домдорду салып атышпайбы? Көп этаждуу. Ушулардын бирден бир эмесин караш керек да, салып аткандардын. Мен сизге бир азыр трибунадан айтпай эле коеюн, бир 2 компаниянын салып аткан домдорунан айтам сизге. Өзүңүз лично барып текшерип койсоңуз, себеби дегенде өтө коркунучтуу абалда салып атат да, бирок салып бүтүрөйүн деп калышты. Ошону сизге сунуштайм. Болгону сизге мен ишиңизге ийгилик каалап куттуктап коеюн. Жакшы иштеңиз. Себеби дегенде биздин президентибиз Камчы Кыдыршаевич бардыгы ишеним артып сизде ушул жерге министрлик алып келип атат. Буйруса ишеничти актайсыз деген ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Сөз Эгембердиев Асанбек Абдыкаимовичте. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Нурдан мырза, мындай райондук архитектуралардын бардыгы сизге карайт да. Азыр өзүңүз билесиз, айыл өкмөт, мэрлер
соц объектілерді құрып атканда, мектеп, садиктерді құрып атканда частный компанияларға тендер жариялап проекттер жасатат, білесіз. Ушуну ошо райондун эле архитектураларына типовой проекттер жасатып, например, 70 орунду садик, 100 орунду садик, 170 орунду садик дегендерди типовой проекттер жасап даярдатып эле койбойсуздарбы? Мектептикин дагы, бала бакчаныкын дагы баарын, айыл өкмөттөрдө ушу проектке соц объектилердин проектин жасаганга тендер өткөнгө тыюу салып коет элек да, ошо менчи. Только силер жасап берет элеңер. Себеби айыл өкмөттө тендерди өткөрүшөт, миллион деген акчага проект жасатышат, бирок мамлекет тарабынан каржыланбай калып, ошо проекттер ишке ашпай калат дагы, миллион деген акча жөн эле бирөөнүн эсебине кетип калат. Же туура эмес айтып атамбы? Сиз туура айтып атасыз, албетте. Бул боюнча да биз жумуш алып бардык. Бүгүнкү күндө ар бир регионалдык архитектура органдарында проектный отделдер ачылды. Балдарды биз азыр окутуу учурундабыз. Ошол окуу процесстери бүтөөрү менен эле проектлердин бардыгын, социалдык объектилерди полный ошол регионалдык архитектура органдарына жүктөп беребиз. Андан тышкары типовой проекттер боюнча бүгүнкү күндө мектептердин типовой проекттери кабыл алынган, жана азыркы учурда бала бакчалардын типовой проекттери кабыл алынды. Биз ошолор менен гана иштегенге азыр жумушубузду баштадык. Сиз мына бир мезгил өткөндө 6 айбы балким 1 жыл көп болот, 6 ай 3 айдан кийин биз даярбыз. Bundan кийин айыл өкмөттөр ушундай курулуш иштерине, проектлерге тендер жарыялабасын, алардын укугун алышыбыз керек да, жок кылышыбыз керек да, жалаң сизге өткөрүп беришибиз керек. Ушуга макулсузбу? Макулмун. Экинчи маселе, мына азыр өзүңүз билгендей, мамлекетибизде көп жылдан бери мамлекеттик курулуш иштери болгон эмес да, мамлекет бүт эле жеке менчиктер курду да. Бирок акыркы убакта мына 1-2 жылда биз ГИК курган үйлөрдү көрдүк, курулушун көрдүк, сапатын көрдүк, алардын курулуш убактысын көрдүк. Өтө жакшы тездик менен, өтө сапаттуу, жакшы курулуш алып барып атат, туурабы? Ал менен эле макулсуз, мына өзүбүз көрдүк, эл көрдү, эл өзү сезип билип атат. Келечекте толугу менен мамлекет соц объектилерди дагы эле ошол айыл өкмөт, мэрия, региондордогу, шаардагы объектилердин бардыгын мамлекет курганга кандай көз карашыңыз? Туура көз караштамын. Азыркы учурда биздин атайын кызматыбызда ачылган Кыргыз курулуш ишканасы. Ал ишканага биз техникаларды дагы сатып алып атабыз. Бүгүнкү күндө кээ бир объектилерди өзүбүздүн күчүбүз менен куруп баштадык. Муну биз теңме-тең жайылтууга да жумушубузду алып барып атабыз. Кудай буйрса жакын арада бардык социалдык объектилерди ушул мамлекет тарабынан өзү куруп, өзү жоопкерчилигин алган системага алып келебиз. Сиздин оюңузча бул дагы эле госзаказды качан токтотобуз? Мына айыл өкмөт, жергиликтүү бийликтердин тендер жарыялап, жеке менчик ишканалар курганды толук качан токтотобуз? Мен ойлойм, бул ишти толук ишке ашыруу үчүн кеминде бир 2 жыл убакыт керек. Бирок 2 жылдын ичинде өткөрсө болот. 2 жыл көп, бирок токтотуш керек. Болду, мындан кийин мамлекет өзүнүн колуна алыш керек, курулуштарчы жоопкерчилиги да болот. Анан экинчиден көрүп атасыз, тендер менен курулган объектилерден 90% эле сапатсыз болуп атат. Жаңы курулган зданиялардын үстүнөн крышаларынан суу агып атат, туурабы? Кулап атат. Сеттерден көрүп атабыз. Ошон үчүн мен сизге суранам, ушуну толук көзөмөлгө алып өзүңүздүн колуңузга алыңыз. Мамлекет эле курсунчу. Мамлекеттик имараттарды мамлекет эле курсун. Дагы бир кошумчам, мыногу көрсөңүз көп жерде эле мамлекеттик мекемелердин зданиялары өтө эле бир жаман кейиштүү акыбалда да. Ага караганда жеке менчик ишканалардын зданиялары мыкты, жакшы да, чынын айтканда. Бул деле уят көрүнүш. Буга да өзгөчө бир көңүл буруңуз, сизден сураныч. Акыркы суроом, Бишкек шаарында 4 сотик участокка канча кабат үй куруш керек өзү мыйзам боюнча? Негизинен мыйзам боюнча генералдык план менен иштеш керек. Токтотуп калачы. Генералдык план менен иштеш керек. Эгер приусадебный участок деп көрсөтүлсө, ал жерге 2 кабат, 3 кабаттан ашпаш керек. Ал эми көп кабаттуу жерде болсо, баягы кабатына жараштуу куруп келиш керек. 4 кабаттуу жерге көп кабат, 4 соток жерге көп кабаттуу үйдү отургузганга мүмкүнчүлүк болбойт. Бүгүнкү күндө нормалардын баары өзгөргөн. Рахмат. Рахмат, арыбаңыздар. Урматтуу Нурдан иним. Мына сен бул уже жумушта канча болду иштегениңе, негизи меселе гана өзгөрүп атат, статусу негизи канча болду иштегениңе? Мамлекеттик курулуш агенттигинде 1 жыл 3 ай иштедим. 1 жыл 3 ай уже маселелерди такталып билип калдың да негизичи. Мына биздин президент азыр бир жакшы иш кылып атат. Ошол мектеп,
бала бакча жана башка ошого окшогон спорт зал, там башка ремонт болсо да бул иштерди негизи силерге жүктөдү. Мен барбайм деди, ачылышына дагы эмесине көзөмөл кылып турам деди, бирок силер ошол моюнга алып ошонун иштерин президентти уят кылбай бир эки жылдын ичинде бүт мектептер менен ушу бала бакчаларды республика боюнча бүтүрүп иштебайсыздарбы? Жарайт, аракет кылабыз. Эми бул жарайт дегенет жарабайт. Себеби мен берген маселелер бир топ мектептер бүтпөй жатат. Мен сизге ушуну айтып кетейин атайлап. Анан сиз жумушка барганда тапшырма берип, ошону аягына чыксаңыз болот деп атам да. Мына мисалы, Сару айылында мектеп жетишпейт. Бир мектеп керек. Жанагы Кызыл Суу айылында негизи бир мектеп жетишпейт. Аякта орун жок болуп атат да. Эмеси жерлери бар, тиешек кагаздары бар, бирок орун жок. Андан кийин Кичи Жаргылчак айылындагы мектеп, биякта эмес спорт зал дейт, ал маселе мындай текущий. Андан кийинки Чоң Кызыл Суу айылында мектеп эски, урап турат. Төрткүл айылында мектеп жетишпей атат. Бир корпус керек экен. Баканбаевда дагы бир корпус капиталдык ремонт керек экен. Алтымышбаев мектебинде Баканбаев айылында. Так. Карашар айылында ошол кошумча корпус керек. Челпек айылында дагы кошумча корпус керек. Кытай айылында жаңы мектеп керек. Жерүү айылында мектепти бүтүрүш керек, башталып койгон, бирок ылдам жүрүп атат. Ошондой эле Алабаш мектеби дагы башталып койгон, бирок ылдам жүрүп атат. Кийинки Калкагар мектеби абдан эски, урап турат. Көксай айылындагы мектеп 90 жылга жакындап калды уже. Ал мектепти жаңыдан куруш керек. Документтери бүт бары даяр. Бөрүбаш айылында мектепти ушу куруп берсек. Ошону менен бир топ, мына бир эле райондо, мен сизге бир эле округда, бир 10дон ашык мектепти айттым, так? Ошоларды бүтүрүш керек. Кийинки маселе бул бала бакчалар. Мына бала бакчаларды айылдардын аттарын бат атып коеюнчу: Шорбулак, Каракоот, Кызыл Туу, Кичи Жаргылчак, Жеңиш, Сару, Акдөбө, Желөдөбө, Чырак, Липинка, Ички Булум, Бөрүбаш, Ташкыя, Торасуу, Бир, Темиргана, Жерүү, Көксай, Көңөрөлөт, Черик, Тосор, Тамга, Жомбулак деген айылдарда садиктери жок, бала бакчалар. Ошолорду эске алып иштеп берсеңиз, биз сизди ошол тоңдон жер бөлүп, анан сизге ошо түрү кезинде бир эстелик коюп беребиз. Эске алдыңызбы? Рахмат. Эске алынды. Эске алдыңыз. 5-чи процедурный. Бир мандаттуу округтан Сурабалдиеваны жазып коюңузчу. Рахмат. Рахмат. Жазылды. Урматтуу кесиптештер, эми Сураныч, эртең менен Камила Абдразаковна жакшы бир сунуш киргизди. Буюрса, ушул айдын аягында министрлер кабинетинин күнүн өткөрөбүз. Азыр ар бирибиз округубузга өтүп кеттик. Калып элек сунуштар менен азыр чектесек жакшы болот эле. Суроо берүүчү сөз Ажыбаев Чыңгыз Лескажович көрүлөт. Рахмат, Нурлан Бекасанбекович. Нурдан Кемелович, сиз бул кызматка келгениңизде айрым адамдар айтышты эле да, бул инсан бузганга эле жарайт депчи. Кудай буйрса өзүңүздүн ишиңиз менен да көрсөттүңүз, курганга дагы жарадыңыз. Кудай буйрса ушу талапкерлигиңизди колдоп берем. Менде суроо, ушул бүгүнкү күндө Лейлек районунда салынып аткан мектептер боюнча да УКСка айтып туруп, ушул жана подрядный организацияларды катуураак текшериш керек болуп атат да. Жумуш абдан жай жүрүп атат да. Каражат бөлүнүп атат. Каражат токтоосуз бөлүнүп атат, бирок жумуш жай жүрүп атат. Сиз ошо өзүңүзгө жазып алсаңыз, Лейлек районундагы жана Миңжигач айылындагы мектеп. Экинчиси мына Бешкент айылы Кеңтал айыл өкмөтүндөгү
Бешкент айылындагы жанагы келечек мектеп. Өзүңүз дагы билесиз, ан боюнча экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Кудайга шүгүр мына барып азыр мен кабар алып келдим. Мектеп бүтүп атат, жакшы. Бирок ошондо акырына чейин бир жеткирип койсок жакшы болот эле. Азыр эле бүгүн эле ушу Минфин менен сүйлөштүм өкүлдөрү менен. Ушул капиталдык салымдар беренесине киргизип атышат. Ушул Лелек районундагы жана Ак Шумкар бала бакчасына ошондо бир өзүңүз көңүлгө алып туруп бир жакшы жыйынтык чыгарып берсеңиз. Рахмат. Түшүнүктүү, эске алабыз. Рахмат. Кийинки сөз Талиева Камила Абдыразаковна. Рахмат. Ийгилик каалаймын аргасыздан. Эми жаратмандыкка өтүңүз. Мен каалоо тилегим ошол. Буза бербеңиз. Бизден тарыхый жерлер, мындай объектилер бар. Маданий, материалдык эмес, маданий мурастарыбыз бар, алар талкаланбасын дегим келет. Анан кийин муногу мен эми ошол анча-мынча көз жумуп эле келатамын да, ошол бүткөн иштерди эле мен кылдым эле, анан түгүндө эбестен эле келатамын чынын айтканда. Мына арка айылдагы спорт комплекс 1 миллион бөлүнүп, СДсы бүттү да. Ушуну эртелек баштайлы, арка айылын экөөбүз аябай. Мурасты билесиз, Мурас ызычуу менен экинчи жолу тендер менен мына өтүп атат. Эми ошого да чыккандар болсо эми аман болгула дейм. Анан мыногу областной укустарга аябай мен доматым көп да. Ушул Жеңиш деген мырзабыз бар. Ушул эми таза иштесе экен да, бир күн бир баликет болуп бир кырсыкка кабылбаса экен дегим келет да. Ошол жигитти дагы. Дайыма тендер деген баликетти жокко чыгарбасаңар болбойт. Мафиянын баары ошол тендерде. Жана курулуш компаниялары менен сүйлөшөт экен, алар тендерге келгенде тыйынын бөлүшөт экен, анан кийин ошол жеңүүчү болот экен, анан кийин эле жыргашат экен да. Анан сапат начар болот экен акырында. Ушул жомоктон кетели, мен ошону каалайт элем силерге. Анан мыногу сиздин кара тизмеңиз бар экен, азыр ошол спутстрой компаниялар кара тизмедеги. Мага Каганат турак жай комплексинин үлүшчүлөрү кайрылды да. Эксперт строй жоопкерчилиги чектелген коом, гидрострой жоопкерчилиги чектелген коомдорду ушул маселе болуп атат. Бир канча акчаларын алдырып, стройкасы жок, ушул ызычуу болуп атат да. Мына ушуларды эске алсаңыз, булар кара тизмеде барбы жокпу? Мага Каганат турак жай комплексинин үлүшчүлөрү кайрылды. Уруксат берсеңиз, мен сизге өзүнчө маалымат берейин бул компаниялар боюнча. Кагаз түрүндө берейин. Бакы сөз куру болуп калбасын. Мен ушул кайрылууну ГКМБга да жөнөттүм. Эми азыр сизге да жөнөтөйүн, муну бир карайлы, Бул абдан эме маселе болуп турат да. Анан мыногу немен айткым келип атат мен. Бир канча ушул ПСДлары бүткөн биз бир топ эмелерди киргиздим. Мына каржыланып калды асты. Ушул мына бая күнүндө мен сизге айттым, мектеп, бала бакчалар бар, ушул ишти эртелетели. Мен эми ар бирин тизмекте отурбайм. Жарайт. Ийгилик ишиңерге. Рахмат. Чоң рахмат. Талабек Этмович Масабиров, сөз сизде. Рахмат, Нурлан Асанбек, урматтуу депутаттар, урматтуу Нурдан Кемелович, сиз мамлекеттик куруу агенттигинин жетекчиси болуп турганда да өзүңүздүн ишмердиңизди көргөзө алдыңыз. Мына бир эле мисал, 2024-жылы 235 соц объекттерди куруп ишке киргиздиңиз. Эми азыр бүгүн мына министр курулуш архитектура турак жай коммуналдык чарба министрлигине талапыңызды коюп атасыз. Мен колдойм. Алда жасап аткан жумуштарыңа ийгилик каалайм. Эми мен мүмкүнчүлүк менен колдонуп, мына урматтуу президент Садыр Нуркуловичке чоң ыраачылык билдирип кетем. Ушу менен бирге мына Маданият министрлигинин спорт агенттиги жаштар саясаты боюнча өзүнчө агенттик болуп түзүлдү. Бул эми урматтуу президент жеке ушул спортту өзүнчө агенттик кылды. Эми ошого байланыштуу Нурлан Кемелович, биз мына Нурбек Өмүрбекович, Элдар Нурланович, Кубан мырза менен чогуу биз мына депутаттар менен Гегеттин үстүндө Эделбейс лагерине бардык да. Ошол жерде бул жерде дагы урматтуу президент Садыр Нуркуловичтин колдоосу менен болгон бул. Бул жерде олимпиадалык база куруу боюнча да. Ошону да сиз көзөмөлгө алып койсоңуз, Нурлан Кемелович, бул мына Кавказда Кисловодск деген жерде олимпийский база болгон да убагында.
ал жерде эсир курама командасы машыкчу баардык шарттар менен. Ошол жерге дагы ошондой курсак олимпийский центр анан жанагы реабилитация өтө турган окумуштар мындай жай бар экен да. Ошол жерде куруп биздин мына олимпиадага катышууга, дүйнөлүк чемпионат, Азияга катышкан спортчуларга эң жакшынакай шарт түзүлмөк да ошол жерге. Ошол жерде көзөмөлгө алып койсоңуз, буну дагы бир жолу кайталап кетем, урматтуу президент садыңыз колдогон да, бул боюнча мына Камчы Кыдышевичте канча стадиондорду куруп атат, ошо башында өзүңүз турасыз, курууларда куруп аткандарды, ошону дагы өзүң көзөмөлгө алып койсоңуз, келечекте биздин ушундай жаштарыбызга жакшынакай шарт түзүлмөк да. Ал жерде деңиздин деңгээлинен 1300 метр жогору турат экен да, Кавказда болсо 1240 экен. Ошол жерден мындай коңшу мамлекеттерге дагы мындай жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлмөк. Ошол жерде мындай спортчулар сбор өткөнгө да. А так мен сизди Нурдан Кемелович сиздин талапкериңиз менен колдойм. Сизге ийгиликтерди каалайм. Эми жакшы чоң жетиштерге жетишиңиз. Рахмат. Рахмат. Сөз Рысбек Исламович Атажановдо. Рахмат, Нурланбек Асанбекович. Урматтуу Нурдан Кемелович. Мына Бишкек шаарында Арча Бешик, Жаңы Конушу, Агоргө, Агордо ошол жактарга баягы элдин арасында эле мындай сөздөр жүрүп атат да. 4-5 үйдү алып туруп эле көп кабаттуу үйлөрдү салып атат деп. Шаардын көркүнү бузуп, кирип окшоп эле чыгып калып атат деп. Ушуну токтотсо болобу? Албетте токтотсо болот. Бүгүнкү күндө биз генералдык план менен иштегенге гана баш койдук. Генералдык планда көрсөтүлбөсө, биз курулушка уруксат бербейбиз. Бишкек шаарынын ген планы чийилип бүткөнбү толук кандуу? Же чийилип атабы азыр? Бүгүнкү күндө иштелип атат, мэрия тарабынан иштелип атат. Эми ошондой жаңы конуштарга көп кабат үй салууга бир моратория киргизишиңиздер керек да. Вообще шаардын мындай көркүн да бузуп атат. И ошол эле учурда көп кабаттуу үйдүн жанында жашаган биздин жашоочуларга да бир кыйын абал жаралып атат. Ушуну колго алышыңыздар керек сиздер. Жарайт. Анан могу бизде Баткен областындагы шаарлар, айыл өкмөттөрдүн ген планы толук бүтө элек, качан бүтөт ушулар? Ар бир айыл өкмөт. Бүгүнкү күндө Баткен облусу боюнча биз тыкыр көзөмөлдө. Себебин айта кетсек, бул алыскы эң алыскы областыбыз болгондуктан былтыр ген пландардын баягы акча бөлүшүнө жараша аракетибизди көрдүк, бирок тилекке каршы бардыгы бүтө элек. Жакын арада бүтүрүүгө аракетибизди толук көрөбүз. Эми сиздерге жыл сайын бөлүнөт акча туурабы ген планын чийгенге? Туура. Быйыл Баткен областында сизде маалыматыңыз барбы? Канча акча бөлүндү, канча айыл өкмөттүн ген планы чийилет? Азыркы учурда акча каражаты бөлүндү, бирок ар бир область боюнча жанында маалымат жок эле, бирок мен сизге өзүнчө маалымат жөнөтөйм, уруксат берсеңиз. Хорошо, макул. Анан бизде бир топ жаштарыбыз, патриот жигиттерибиз региондордо да акча чогултушуп, Россияда иштеген мекенчил жигиттер спорт комплекстерди куруп атат да. Анан куруп акчалар жетпей токтоп калып атат. Сиздерге ушунда спорт комплекстерге колдоо болобу? Жардам бере аласыздар? Ушуну айтып коюңузчу. Албетте биз колдоого дайынбыз. Кээ бир мисал катары айта кетсем, кээ бир спорт комплекстер бар, ошондой салынган, бирок документтери жок. Алардын биз документтерин бүтүрүп берип атабыз. Ал эми жанакы курулуш башталып, бирок аягына чыкпай калгандарды биз изилдеп, проектисин кайра дайындап, аягына чыгарып берүүгө дагы күчүбүздү жумшап атабыз жана мындан ары дагы аны кылууга дайынбыз. Мага Кадамжай районунан бир топ айыл өкмөттөрдөн келди, бир 4-5 спорт комплекс бүтпөй калыптыр да. Мен анда сизге кат жиберейин, колдон келсе ушул жардам берип койсоңуздар жакшы болот эле. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Рахмат. Сөз Нурбек Кариевич Алимбеков. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Агенттиктин министрлик болуп өзгөргөндүгүн өтө колдойм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө экономикабыздын бирден бир алдыга жылганы ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошон үчүн курулуш тармагына ушундай президенттин министрлик кылып өзгөрткөнү өтө жакшы нерсе деп эсептейм. Нурдан Кемелович, сиз буга чейин да иштеп өзүңүздү көрсөтүп келатасыз. Бишкек мэриясынан баштап иштеп келатасыз. Мен сиздерге бир-эки нерселер боюнча сурайын дедим эле. Приоритет болуш керек деп ойлойм да, мисалы социалдык объектилерди бүтүрүүдө
приоритетти ушул негизинен билим берүү министрлиги менен бирге жүргүзсөңүз. Себеби дегенде азыркы жерлерде, кээ бир жерлерде туура эмес баягы көлөмү жагынан имараттарда түшүп кеткен жерлер болуп атат да. Жыйынтыгы келип сизге сөз тиет. Бул жерге мынчалык имараттын кереги жок эле дегендейчи. Ошон үчүн жерлердеги окустарыңыз дагы жакшы иштебей атат. Мисалы алар биз айткандай эми алар силерге да кайрылып, өкмөттүн жыйынына кайрылып, премьерге кайрылып туруп айтканыбыз жетиштүү болуш керек эле да. Областтарга да барып, аларга да өзүнчө кайрылышка туура келип атат да. Эми мына жерлерде активдүү элдерибиз өздөрү проектный документацияларды өздөрү жасап атат. Аларды сиздер жактырбайт экенсиздер. Ал болбойт, туура келбейт деп жөн эле акчалары сапырылып кетип атат да. Ошо жердеги УКСтын кызматкерлерине айтсаңыз, биз депутаттар ошо элдин үнүн айтабыз да. Ошо жерлерде кайсы приоритет, эң тез арада керек. Мисалы 3 смен окуган мектептерибиз бар. Менин округумда. Мен сиздерге кайрылып келатам. Ошолорду приоритет кылып, биринчи ушуларды бүтүрөйлү деп өзүңүз аралашсаңыз. Ошондо элдин дагы батасын алабыз, биздин батабызды алабыз дегендей. Мен ошол багытта көбүрөөк иштешиңизди каалайт элем. Анан ПСД боюнча, ПСДга эми ашып кетсе канча 1 миллион тегерегинде акча кетет да. Азыр өзүңүз айтып атасыз, проекттер даярдап атасыздар, типовой. Ошолорду эле отургузуп койсоңуздар болот. Ошол боюнча иш алып барсаңыздар, көп жерлерде калып кетип атат да. Мисалы мен Ош областында Кара Суу районунун Датка айыл өкмөтү, Мады айыл өкмөтүндө мектептер, бала бакчалар курулуп элек. Ушу күнгө чейин бир дагы объект кире элек мына 3 жылдан бери. Жылда айтабыз, ПСДга киргизиш керек экен, аны өзүнчө областка барбайт, берге айт. Ошон үчүн ушуну колго алсаңыз, биз дагы ар тараптан колдоого даярбыз. Үмүтүбүз чоң, ишиңизге ийгилик. Колдойбуз кандидатураңызды. Рахмат. Рахмат, сиздин сунушуңузду эске алабыз. Рахмат. Сөз Абдибаева Саракан нышанында. Рахмат. Нурдан мырза, сиз жаш жетекчи болуп атасыз, мынакей чоң мамлекеттик архитектура курулушка. Сиздин оюңузда сапатка кандай басым коесуздар? Сапат биздин эми өзүңүзгө белгилүү үйлөрүбүз, мектеп, бала бакча, баарынын сапаты бизде белгилүү ушундай анык эмес да, билесиз өзүңүз, туурабы? Ошону кандай жол менен, кандай багытта чечейин деп атасыз? Сиз туура маселени коюп атасыз. Сапат бул биринчи орунда туруш керек. Бул эң перспективдүү направление. Деги эле социалдык объект эмес, көп кабаттуу үйлөрдүн, деги эле баардык курулуштун сапатына биз көңүл бурушубуз керекпиз. Бүгүнкү күндө биздин атайын кызматыбыз бар. Ошол кызмат карайт. Бул сапат боюнча жана ошондой эле сапаты проекти менен дал келиш керек. Эгер отклонение проекти отклонение болсо, бул сапатсыз курулуш болуп эсептелинет. Проект анан мындай дал келиш керек деген бул кагаз жумушу болуп калат да. Сиз баягы эле Союз маалындагы 9 балдык шкаладагы титиретип текшерткен жолго өтүшүңүз керек. Албетте бүгүнкү күндө биз техникаларыбыздын баарын дайындадык, өткөрүүгө дайынбыз. Ошондой техника бар да бизде, туурабы? Бар, техниканын баарын жаңырттык. Жер баягы атайын жер титиреткен, мындайча айтканда өзүбүздүн техникабыз бүгүнкү күндө ишке кирди. Ошону катуу тартипте сиз бардык курулушка колдонушуңуз керек да. Ошонун текшерүүсүнүн жыйынтыгынан гана кийин кабыл алыш керек. Мен оюм. Жарайт, карайлы. Экинчи маселе, мына техникалык надзор деген бар бизде, сизде. Ошол надзор өзүңүздөрдө иштейт дагы, өзүңүздөргө баш ийет дагы, баягы сиздерге ылайыктуу формада жыйынтык чыгарып коет да. Бул технадзор өзү независимый болуш керек. Ушуга кандай карайсыз? Мен бир убагында өкмөткө айтканда, ал киши ошо бөлөбүз деди эле да. Ал киши өзү да кетип калды. Азыр сизге ошо сунуштар эле, менде андай суроодо эле жок. Бирок кайсы кантип чечсе болот ушуну? Туура айтып атасыз, техникалык көзөмөлдү биз күчөтүшүбүз керекпиз. Бүгүнкү күндө жеке техникалык көзөмөл институтундагы биз жандандырууга азыр күч аракетибизди көрөбүз. Бирок ошого карабастан четинен баягы көз карандысыз техникалык надзорлорду дагы биз четинен алып келип, четинен баягы колдонууга өттүк.
Жок, сиз түшүнбөй калдыңыз окшойт. Мен айтып атам, сиздерде курулган объектилерди кабыл алуу боюнча технадзор бар да. Ошо технадзор сиздердин өзүңүздөргө баш ийет. Ошону сиздерден бөлүш керек да. Көз карандысыз кылбаса, силерге ылайыкташтырып бере берет да жыйынтыктычы. Андай иш болбой калат да. Бул сунушуңузду карайлы, карап Ошону чыгалы. бир карап чыксаңыз, бул өзү курулуштун нормаларына дагы туура келет да. Ушундай болуш керек. Жарайт, карап чыгалы. Дагы бир маселе, мына шаарда курулуш көп болуп атат. Билесиз, кечээ биз Ошко барганда да көрдүк. Бизде ушу курулуш аябай катуу жүрүп атат. Бирок техникалык коопсуздук жарандардын курулушчулардыкы каралбаган да. Ушуга катуу чаралар барбы бизде? Кандай чаралар бар? Бизде чаралар бар. Мисал катары айта кетсем, ошол техникалык көзөмөлдү туура эмес колдонгон үчүн бир нече кызматкерлерди биз жумуштан алдык. Бул биринчиден. Экинчиден, 2024 жылдын жыйынтыгы менен 800гө жакын лицензияларды токтоттук. Ал эми салыштырмалуу 2023 жылы болгону 2 гана лицензия токтогон болчу. Биз бүгүнкү күндө штрафтык санкцияларды киргизгенбиз. 200 миңге чейин курулуш компанияларына штрафтарды сала алабыз, айыппул сала алабыз жана ошондой эле лицензияларын кайра артка кайтаруу боюнча да жумуштарын жүргүзүүгө укуктуубуз. Ушул багытта дагы иш алып барсаңыз, менин каалоом сизге. Анан жалган маалымат айтканга кандай карайсыз жетекчилердин? Жалган маалымат айткандарга көз карашыбыз терс. Бир мамлекет болгондой бардык маалыматтарды биз ачык сиздерге дагы, элге дагы жеткирип турушубуз керекпиз. Сизден бир суранычта, мына жаш, келечектүү кадрсыз. Бир үлгү болбойсузбу биздин жетекчилерге? Ушу жалган маалыматты бербөөгө аракет кыласызбы? Жалган маалыматты бербөөгө аракет кылам. Ушу бийик трибунадан туруп бир сөз берип койсоңуз, жалган маалымат берүүдөн алыс боломун, мен так маалымат айтамын деп. Жалган маалымат берүүдөн алыс боломун, мен так маалымат айтууга дайынмын. Рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Сөз Элдар Куромбекович Шабакеровду. Рахмат, Нурлан Асанбекович. Нурдан Кемелович, эме сиз буга чейин деле жетекчи болгонсуз, бирок азыр министр болуп жатасыз буюрса. Негизги 3 приоритетиңиз кайсы болот ошончо? Негизги приоритеттерди ала келсек, негизги приоритеттерибиз көп. Сиз сураган 3 приоритет бул биринчиден курулуштун көлөмүн көбөйтүү Кыргыз Республикасындагы. Себеби бүгүнкү күндө биздин курулуштун көлөмү бир жаранга 0,3 чарчы метр болуп келет. Биз ошону бир жагы дегенде 0,5%га ушу жакынкы жылдары чыгарышыбыз керекпиз. Бул калктын өсүшүнө жараша жылына 3 миллион чарчы метр курулушту жаңы берүүгө аракетибизди көрүшүбүз керекпиз. Экинчи приоритетибиз бул социалдык объектилердин маселесин толук жабуу республика боюнча. Бул биринчиден билим берүү тармагында объектилер жана ошондой эле башка дагы керектүү социалдык объектилерди толук аягына чыгаруу. Андан тышкары дагы бир приоритет болуп, бул курулуштагы көзөмөлдү күчөтүү жана сапаттуу курулушка өтүү. Жакшы. Эми мен сизге эмнени каалап кетем? Сизди президент да колдоп атат, буюрса жогорку кеңеш да колдоп атат. Бирок жүк дагы оор да. Анткени эми элдин саны 2 эсе өстү 30 жылда. Бирок ошончолук инфраструктура курулган жок. Сиз айткан соц объекттер, ошол эле үй-жайлар, жолдор, ГЭС дейбизби, темир жол дейбизби, ошонун баарын куруш керек. Сизде жумуш өтө көп. Анан экономика жагынан алганда дагы эми бүгүнкүдөй Кыргызстанда жакшы экономикалык абал болгон эмес. Акыркы 30 жылда бир бул сырткы факторлордун чоң салымы бар. Соода азыр 2-3 эсе өскөн. Демек, каражат да бар. Каражат бар. Сиздин азыр чоң жоопкерчилигиңиз, милдетиңиз ушул каражатты убагында туура пайдаланып калуу. Сиз айткан объекттин баарын тез-тез куруп, урдатпай, алдатпай, эч кимге тез-тез курсаңыз, мен ойлойм анда сиз тарыхта, ошол курулуш тармагында сизди тарых белгилеп кетет кийин. Ошон үчүн сизге ийгилик каалайм. Жакшы иштерди тез-тез ишке ашыра бериңиз. Рахмат.
Чоң Рахмат. Сүйінбек Абдуллаевич, тизмеден атталып кеттір, кечиресиз. Сөз Өмүрзаков Сүйінбек Абдуллаевичте. Урматтуу Нурдан Кемелович, мына азыр өзүңүз угуп атасыз. Биринчи келгенде жогорку кеңешке абдан сизге бир катуу сөздөр айтылат эле да, ачык сөздөр айтылат эле. Мына чыдап жүрүп, мына тажрыйба алдыңыз, үйрөндүңүз ишти. Мына бүгүн министрликке мына сизди сунуштап, биздин президентибиз мына жогорку кеңешке келип атасыз. Эми жогорку кеңештагы көрүп жатасыз, бардык каалоо тилек айтып атат сизгечи. Куттуктай башташты. Мен ойлойм, азыр жогорку кеңеш колдойт, добуш беришет, министр болосуз. Ишиңизге ийгилик каалайм. Сиз мыйзамдуу, мыйзамсыз нерселерди билесиз. Өзүңүз тергөөчү болуш дегенсиз, укук органында кылмыш каяктан башталат, каяктан бүтөт, аяктайды абдан жакшы билесиз. Өзүңүз тергөө учурунда канча кылмышты тергеп, тергөө амалында өзүңүз кылмыштын беттерин ачып жүргөн жигитсиз. Мен ойлойм, бул тармакта, бул министрликте сиз тартипти, тазалыкты жолго саласыз депчи. Ишиңизге ийгилик. Анан мен дагы бир айта турган нерсе, мен мурда айылдарда спортзалды жаштар, аксакалдар акча топтоп сала беришкен да. Мына эки спорт комплекс боюнча сизге айтып коеюн, жазып алыңыз. Каракулжа районунда Лайтал айыл өкмөтүндө Каманчы айылында бир спортзал бүтүп калды. Экинчиси ошол эле Лайтал айыл өкмөтүндө Сай айылында дагы спортзал бүтүп атат да. Аяктап атат. Эми азыр жакшы болуп атпайбы? Азыр өкмөттө акча бар, силер салып атасыздар. А мурда 5 жыл мурун акча жок болчу, ким? Элдер өздөрү салган да. Аксакалдар дагы ушу балам кылмышка барбасын, ушу спорт менен машыгсын деп пенсиясынан берип, ошол спортзалдар бүткөн. Эми азыр ушундай айтып атат экен, биз муну талкалайбыз, бузабыз, бул мыйзамсыз депчи. Эми жардам бербейсиздерби? Кайсыл жер жакшы болбосо кошумча устун койгула, кошумча стойка тургузгула, жардам бериш керек элгечи. Дагы кайталайм, мурда мүмкүнчүлүк болгон эмес. Азыр мүмкүнчүлүк бар. Салып атабыз. Эми алар мурда айласыздан салышканда элдер өздөрү акча топтопчу. Ошону көзөмөлгө алып туруп, балдарга тапшырма берип, мыйзамдуу бардыгын кагаздарды топтоп туруп, мыйзам ченеминде кайсыл жер туура эмес болсо, ошол жерге жардам берип, акча барасыз сиздерде өкмөт тарабынан, акча берип, өкмөттүн балансын алып, ал спорт комплекстерди аяктап жардам берип коюңуз. Макулбу ошо спорт комплекс боюнча? Ишиңизге ийгилик каалайм. Дагы айта кетчү нерсе, элдин күчү менен салынган объектилерди, кичинекей объект болсо дагы биз колдоп, ошого документтерин чыгарып берүүгө дайынбыз. Маселени чечип беребиз. Мен Нурдан Кемелович дагы жол кайталайм, айтып атпайм, бул аксакалдар, айылдагылар баары топтоп салышканда, бул чоң суммадагы спорт комплекс ошолчу. Ошол боюнча көзөмөлгө алып коюңуз. Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик. Процедурныйбы? Биринчи процедурный. Биринчи процедурный. İşte koyulaçı. Саламатсызбы, Нурдан Кемелович. Жарандардын өтө көйгөйлүү маселесин айтып койбосом болот. Бүгүнкү убакыттан пайдаланып өзүңүз келген мезгилде. Жеке менчик турак үйлөргө акт ВОда кагазы мурун райондук архитектуралар берип чыккан. Азыр ушу күндө Ош шаарына келет экен, бүт райондордон. Аябай кыйын болуп атат дейт. Ушуну кандай кылып чечип бересиздер? Ушуну бир жообун өзүңүз бере алсаңыз. Жок, эске алсын, кагаз түрүндө жооп берип коюңуз. Ошо биз дагы сизден жообун алып кат жүзүндө берсеңиз, мен жеткирип коеюн. Андан кийин ал кагаз жок болгондон кийин же кирит ала албайбыз дейт, же башка болбойт. Жол азабы, көр азабы мурундагыдай эле райондон эле берсе болбойбу дейт да. Болобу ошондой кылса? Кагаз түрүндө жооп бересиз. Макулбу? Рахмат. Рахмат. Суроо берүүчү сөз Эмил Токтокулович Токтошевте. Рахмат. Урматтуу төрага. Урматтуу Нурдан Кемелович, бул жаңы түзүлүп аткан министрликтин алдына дагы кайсы мамлекеттик органдар же ведомстволор кошулат? Өзүбүздө болгон гана органдар гана калат, башка мамлекеттик органдар кошулбайт. Болгону функциялар кошулуп атат. Бул өнөр жай багытында курулуп аткан объектлерди сопровождение деп коет, технический сопровождение кылып бермей гана болуп атабыз. Ошол инвесторлорго жана инвестициялык проектлерге жардам берүү гана функциялары бизге кошулуп атат. Өзү мындай бир мамлекеттик органды министрликке айлантканда бул зарылчылыктар келип чыгат да. Антип атабыз, башка мамлекеттик органга кошулбайт деп атабыз. Анда эмнеге зарылчылык келди ушу министерство кылып ушинтип атаганга? Статусун көтөрүп атабыз да.
биздин мамлекет башчыбыздын урматтуу Садыр Нуркожоевичтин чечими болду. Жарлык чыкты. Биз жарлыкка баш ийүү максатында гана жумуштарды алып барабыз. Бүгүнкү күндө дагы айта кетчү нерсе, курулуш тармагы аябай чоңоюп атат. Ошол чоң тармакка мындайча айтканда министрлик кылып, саясатындагы жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Мүмкүнчүлүгүңүздөр кеңейип атабы азыр? Мүмкүнчүлүк кеңейип атат. Башкы архитектура азыр кимге баш ийет? Мэриягабы же сиздергеби? Азыркы учурда Бишкек шаардык архитектура органы министрликтин алдында, бирок оперативдик управление Бишкек шаарынын мэриясында. Азыр мамлекеттик куруу жана ипотека компания ГИК сизге баш ийеби? Жок, бул орган бизге баш ийбейт. Биз техникалык жактан гана көзөмөлдөйбүз. Мамлекеттик куруулар барды сиздин карамагыңызда. Башка мамлекеттик куруулар сиздердин карамагыңызда турабы? Өзүбүздүн жанакы департаменттерибиз бар, ошол департаменттер бизде. Кемел Нурдан Кемелович, сизге өткөндө айттым, мен азыр дагы сизден жооп алып коеюн. Каракулжа районун билесиз. Алайык өрөөнү эң төрүндө жайгашкан. Ошол Алайык өрөөнүндө Ойтал деген айыл өкмөт бар. Айыл өкмөтүндө Көңүт деген айыл бар. Ошол жерде 2020-жылы Араб мамлекетинин грант катары мектеп курулган. 2020-дан бери ушул жерден көп жолу айттым. Эмдигиче документ жок. 20 жылдан бери, 5 жылдан бери турат. 150 орундук мектеп. Ушуга сиз өзүңүз азыр сөз берип, саясатчы менен аны же бузуш керек, же анда кайра оңдоп куруш керек, документин даярдап туруп, балдарды киргизиш керек. Ошондо сиз билесиз, оюңузду айтсаңыз, ушуну чечиш керек. Бул объекти боюнча биз изилдөө иштерин жүргүздүк. Биздин атайын кызматыбыз барып, жеринен имаратты текшерип келди. Ал имарат сейсмологиялык жактан талаптарга жооп бербейт. Себеби фундаменттин атайынбы же ошондой баягы немеде курулган экен. Кышында фундаменттен жер тоңуп турганда кышында фундаменттин куюп ташкан. Азыркы учурда жер асадка берип, фундаментти асадка бере баштаган. Жана ошондой эле бул имаратты аягына чыгарыш үчүн жерди усиление кылып чыгыш керек. Ал усиление кымбат. Мен ойлойм, муну бузуп эле кайра ордуна жаңы имарат салыш керек деп. Бул коркунуч алып келчү имараттардын бири болуп калган. Ушуну көзөмөлүңүзгө алып бир чечим чыгап бериңиз. Элдердин без шанычы. Жарайт. Анан Нурдан Кемелович, сиз башында бузуп элге таанылдыңыз эле, анан кайра куруп элге таанып атасыз. Ошого сизди президент дагы мындай жоопкерчилик жүктөп ишенип атат. Депутаттарды колдоп атат. Келечегиңиз кең, жаш болсоңуз дагы акыркы мезгилдерде куруп элге таанып атасыз. Ошол эми курулуш биздин тармагын абдан биз азыр өнүгүп атат, чоң тармак. Шуну жакшы алып барып, үйлөрдү сапаттуу куруп, жалпы эле ошол биздин курулуш тармакты жакшы жетектепесеңиз, биз дагы азыр добуш беребиз. Биз дагы мындай элдин алдында жүз жарык болуп сизге ыраазы болот элек. Ишиңиз ийгилик. Биз сиз менен иштешкенге даярбыз. Мына көптөн бери билесиз, сыныптар алмашыш керек. Жаңы технология атат. Ошол дагы жаңы инновацияны дагы көрө колдонуп, эми сиз жашсыз, жаңыча кадамдарга барасыз деп мен ишенем. Рахмат. 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 Акыркы сөз Эльвира Жаралбековна Сурабалдиева. Рахмат, Нурдан Кемелович, ишиңизге ийгилик, чоң жоопкерчиликтүү кызматка баратасыздар. Үйдө ылдый ар кандай болот, эми саясатты сиз жакшы түшүнүп калдыңыз болуш керек. Менде бир нече суроо бар эле. Айтсаңыздар, мурда мэрияда архитектурага жооп берген кызматкер бар болчу. Анан сиздер бириккенден кийин эми кимди дайындайсыз бул кызматта? Шаарда курулган объектилер боюнча Госстройдон ким болот? Горстройдон. Вот раньше мурда башкача болчу да системаңыз. Азыр өзгөрдү да министрликтен. Шаарга өзгөчө жооп бере турган адам болобу? Албетте шаарларды жооп бере турган адам болот. Бул чоң шаарларга куратор кылып, мен өзүмдүн орун басарларымды дайындайм. Так, рахмат. Андан кийин мына ооруканаларда эми көрүп атасыз, өрттөр болуп атат, эскириги жеткен, улам эптөө эле бюджеттен акчаны тиги өндүрүп алып туруп ошактан эптөө эле акча жасамай эле система болуп калды да. Качан жаңы ооруканалар курулат Бишкек шаарында?
Быйылкы жылы ошол биз маалымат катары айтып коеюн, титулга да киргизип атабыз. Ошол Бишкек шаарында Фучика атындагы больницага жаңы корпус куруу боюнча чечимди кабыл алдык. Андан тышкары министрлик менен да сүйлөшүп атабыз. Быйыл ушул республиканын аймактарында 20га жакын жаңы больницалардын жумуштарын баштаганга аракетибизди көрөбүз. Буюрса жакшы экен, бул жакшы жаңылык. Анан мурда промышленный объектилерди куруп атканда, мындай заключенияларды талап кылып атканда промышленная безопасность, экологическая безопасность деп, анан пожарно-техническая безопасность деп Советдорунда 3 сөз түрдө талап болчу да. Азыр ошол талап 240-чы токтомуңарды карасам, бир талапка аябай кыскарылыптыр да. Бул эмнеге болуп атат? Ушунчалык бизде мындай куруучу деңгэл өйдө көтөрүлдү, коррупцияны жеңип алдыкпы? Эмнеге мындай талаптарды аябай чурт салдыңыздар? Талаптар боюнча айта кетсек, эми биз талаптарды дагы талап кое бербестен, талаптарды күчөтпөстөн дагы мүмкүнчүлүк да түзүп беришибиз керек экен. Сапат начар болбойбу? Себеби өнөр жайды да өнүктүрүш керек. Бүгүнкү күндө өзүңүзгө белгилүү болгондой эле Кыргызстанда өнөр жай артта калган. Биз өнөр жай багытындагы республикага айланышыбыз керекпиз. Бирок ошол эле учурда талаптарды дагы унутпайбыз. Талаптар бир талап болсо дагы ал талаптын требованиялары күчөдү. Мисал катары айтып кетейин, ушу экспертиза өтүп атканда мурун эгер кээ бир объектилер экспертиза өтпөсө, бүгүнкү күндө өндүрүш объектилери албетте баардыгы экспертизадан өтүш керек. Мен бул суроону эмнеге берип атам? Азыр Бишкектин үсү жакта Аламедин, Бозбөлтөк деп көтөрүлбөдүбү? Бир нече чоң компанияларды куруп коюшуп, алар деген ошол экологияны аябай бузуп атышат деп талаптарды салып атканда, коюп атканда талап коюлган жок деп атышат да. Ошого кандай карайсыздар? Экологиялык жактан талаптар болот. Бул экология министрлигинде да өзүнүн 20 000 сом штраф салыныптыр да. А бизде смог менен мына Бишкектин баары думугуп отурабыз, куурап атабыз да. Ошолорду бир көзөмөлгө алып барып өзүңүз бир текшерип коюңуздарчы, суранат элем да. Талаптарын текшерип. Андан тышкары эми 1-Май округунан көп маселелерди көтөрөм. Силерге сураныч, бир убактыңыз бошосо, өзүңүз бир жаңы конуштарда болгон маселелерди бир карап кетиңизчи. Эл кайрылып атат да, Орунтаев өзү келсин, эми сиз элге таанылып калыптырсыз. Анан орун басарыңыз келип атат, бирок акыркы чечим сизден окшойт деп атышат да. Жарайт, карап берем. Ишиңизге ийгилик, рахмат. Рахмат.